Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакирова Жалал Абад областына болгон иш сапарынын алкагында Майлы суу шаардык сотунун жаңы имаратынын ачылыш аземине катышты. Жалпы аянты 456,7 чарчы метрди түзгөн административдик мекеме алгач юстиция министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын карамагында болуп, 2019-жылы Жогорку сотко караштуу сот департаментинин балансына өткөрүлүп берилген. Аталган имаратка капиталдык ремонт иштерин жүргүзүү үчүн 12 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. Жаңы имараттын расмий ачылышында Нургүл Бакирова Майлы суу шаары үчүн гана эмес, жалпы сот тутуму үчүн чоң жетишкендик жана тарыхый күн болуп жаткандыгын айтты. Жаңы имарат ак жолтой болуп, адилеттүүлүктүн үйү болсун деген тилегин билдирди. Майлы суу шаардык соту капиталдык ремонттон өтүп, мындай бир таапнакай ушул шаардын сулуулугун чыгарган, шаарга көрүп берип турган ушундай жаңы имаратка мына киргени жатасыңар. Эшигин көрүп төрүнөт дегендей, ушул иштеген жериңерде толук шарт болсо, сиздер дагы негиздүү, адилеттүү, мыйзамдуу чечим өкүмдөрдү кабыл аласыздар. Төрайым сот тутумунун материалдык техникалык жактан камсыздоону жогорулатуу жана сот адилеттигин сапаттуу жүзөгө ашыруу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү сот реформасынын багыттарынын бири экендигин белгиледи. Бүгүнкү күндө имарат 2 кабаттуу болуп, ар бир сот кызматкеринин өзүнчө бөлмөлөрү, архив, 2 сот отурум залы, жашы жетелек балдардын бөлмөсү бар. Соттордун, сот кызматкерлеринин жана жарандардын коопсуздуктары үчүн шарттар каралып, бардык заманбап талаптарына жооп бере турган имарат ачылды. Мындан тышкары, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн атайын пандус дагы орнотулган. Экскаватор деген ушунун менен келдик да, жакшы. Өзү ар бир ушундай организацияларда болушу керек да. Пандус берила, эскалатор дегендер болушу. Пандустарды бардык соттордо эске алууга болгон аракетти жүргүзүшөбүз. Мен да ушу майыптар коомунун жетекчиси катары ыраазычылык билдирип коеюн. Рахмат. Аталган сотто жалпысынан 15 кызматкер эмгектенип, 4 сот аткаруучу жана 3 сот приставы бар. Аталган сотто 2 гана судья эмгектенип, 2 сот отурум залы бар. Жогорку соттун төрайымы жергиликтүү соттун судьялары жана аппарат кызматкерлери менен жолугушуу өткөрүп, алар менен маектешип, алдыдагы пландары менен бөлүштү жана алардын суроолоруна жооп берди.